Ар бир күн керемет, себеби ар бир күн жаңы жашоонун башталышы. Адам баласы дал ошол жаркыган күнүн кунак улантуу үчүн пайдалуу жана даамдуу тамак ичүүгө муктаж. Андыктан биз сиздерге 7 каналдын Түрк даамы долбоорун көрүүнү сунуштайбыз. Аны мен Нурпери Баказова алып барам. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Белгилей кетсек, миң түркүн даамды өзүнө камтыган Түрк даамы долбоору Түркия Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги жана Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин колдоосу менен жүзөгө ашып жатат. Биздин бүгүнкү ашканада өзүнүн даамдуу тамактарынын жасалуу жолдору менен тааныштырам деген коногубуз бар. Ал сулуулук тармагынын өкүлү Нурайым Жолдошбек кызы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биздин ашканабызга кош келиптирсиз. Келиңиз, элибиз менен учурашып алып, анан өзүңүз тууралуу кенен айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен, кыргыз элим. Мен Жолдошбек кызы Нурайым. Чүй областына караштуу Чоң Кемин өрөөнүндө төрөлүп чоңойгом. Азыркы учурда Талас шаарына келинмин. Үйдө бир кыздын энеси, Жолдошумдун сүйүктүү жубайымын. Келиңиз, анда бүгүн кандай тамакты жасайбыз, эмнени жасап көрсөтөбүз биздин көрүүчүлөргө? Бүгүн бул ар бир эле үйдө жазалуучу, коноктоскондо, мисалы өзгөчө дасырканга көрүп берүүчү таттуулардын бири. Бардыгы эле жасай алат деп ойлойм. Оңой эле, сонун жеңил рецепттер, аябай жеңил. Бул бизде жазалуучу булочка. Эң сонун келиңиз, анда убакытты созбостон биз дароо эле сүйлөшкөнчө биз булочкабызды жасап баштай берели. Келиңиз, эмнеден баштайбыз алгач? Биринчи эле сухой ингредиенттерден баштайбыз. Бул жерде бизде 1 килограмм даана толук 1 килограмм ун, буга разрыхлитель менен сухой ингредиент ушу ванилин кирет. Ванилин менен разрыхлители бул жерге кошобуз. Бул жерде бизде 1 килограмм уны, граммдарынан адашпаш керек. Граммдары так даана болуш керек. Эгер бирөөсү же аз же көп болуп калатын болсо, булочкабыз көпөй калышы мүмкүн, же балким аябай көп жарылып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн баарын кылдатык менен, таразанын жардамы менен баарын ченеп жасаганга аракет кылышыбыз керек. Ошол, келиңиз биринчи эле. Жакшы, мен сизге жардам берейин. Мен эмнесин кылайын? Разрыхлительден баштайлы. Бул жака сухой ингредиенттерден. Бизде бул жерде эме экен, 15 грамм экен. Негизи 10 грамм койсок болот да. Анда бирөө эле жетет экен. Бирөө эле жетет экен. Ошондо анан ванилин толук кошулуп кетет. Келиңиз сиз кошо бериңиз. Бул 5 грамм экен, э? Бул 5 грамм ванилин. Негизи булочканын даамы ушул ванилинден дагы. Ванилин аябай мындай башкача даам берет да. Кээ бирөөлөр муну кошпой да коюшат экен да. Эмнеге билбейм, бирок мага өзгөчө мындай жагат. Ванилин мындай какой-то башкача даам берет, жит берип турат да. Жакшы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, 1 килограмм унга 10 грамм разрыхлитель жана 5 грамм ванилин кошуп жатабыз. Ооба. Келиңиз, кошо берели. Үйдө өзүңүз күндө тамак жасайсызбы, же кандай кыласыз? Мен аябай аракет кылам. Күнүгө барып тамак жасаганга, анан үйдө кичинекей кызым бар. Кызыма карап эле аябай эме кылам да, аракет кылам да тамак жасаганычы. Анда бизге бул табак чаканыраак болуп калат окшойт. Мен сизге чоңураак идиш берейин. Ооба, жакшы болмок, э? Аралаштырганга да ыңгайлуу болмок бизге. Ооба. Мынакей, могу көлөмдүү идиш алып алалы. Келиңиз, акырындан салып алалы. Бул баары бир разрыхлитель менен ванилин аралашат да. Ошон үчүн мынтип салып коркпостон. Келиңиз, муну бул жакка алып коюн. Лопатканын ушундай эме болсо удобный болот да. Негизи эле бул ар бир эле келин кожойкелердин үйүндө болуучу эме курал деп коелу, э? Муну тегиз аралаштырабыз. Тегиз аралаштырабыз. Анткени бир жеринде ванилин көп же разрыхлитель көп болуп калса, бул дагы булочканын бузулушуна алып келет. Деги эле үйдөн сиз кандай тамактарды көп жасайсыз? Мен айтып өткөндөй Таласка келинмин. Анан өзүм чүйдөн болгонго, өзүм аябай чөпсарга жакынмын да. Баягы айтышат го, чүйлүктөр чөпсар менен эле тамактанасыңар депчи. Бирок андай эмес биздин үйдө. Жолдошум Таластык. Биздин ар бир жумада, калп айтпайын, ар бир жумада Гүлчатай сөзсүз түрдө жазалуучу тамак. Колго жууруп жаясыз да, э? Мындай камырды мындай сатып алсаң, күйөөм такыр ага ынанбайт да. Мындай
жейт, бирок баягы этегинде комплимент айтпай коет да. Анан камырды колго жайсаң, аябай сүйүнүп, прям тамшанып жейт. Аны көрүп алып, мен биякта спокойно да. Анан ошол көрүп колго жайганга аракет кылам. Жакшы. Бул жакта бизде сухой ингредиент даяр. Муну биринчи эле эң биринчи ушудан башталганы жеңил болот. Эми бизге суюктуктары керек. А дегенде сливочный маслобуз бар бул жерде. Канча грамм кошобуз мында? Бул жака 200 грамм, дагы 200 грамм кетет. 200 грамм кошсок, анда бул өзү деген 150 грамм. 180 грамм. 180 грамм болой. Бул 180 грамм, дагы биз 20 азыраак 20 граммдан кошолу. Көз болжол менен деле кошолсак болот. Айтып калбадыңызбы Талас жергесине келимин депчи? Канча жыл болду үй бүлөлүү болгонуңузга? 2019 жыл турмушка чыккам, сентябрь айында. 4 жыл болуп калыптыр. Анда ошол келиндик дооруңуз кандай өттү, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Келиндик Талас доор жергесинде кандай болот экен? Келиндерди кандай кызмат кылдырат экен? Аябай эле жеңил, прям аябай кыйын деп айтпайм. Аябай өтө жеңил. Күйөөм көп жумушка салган жок. Кайненем дагы, кайнежем дагы үйдө негизи эме да. Жолдошум үйдүн ортончусу. Эң улуу кайнежем бар. Кайнежемдер ошо Бишкек шаарында турат. Анан эле үйдүн эң кичүү кайным бар да, 3 эле. Анан бардыгы уже өз менен жайланып калышкан, биз менен такыр эле иши жок мындай да. Анан баягы мен айтпайм, келин болуп келгенде мага мондай кыйын болду дейм. Наоборот, мен күлкүлүү күндөрүм аябай көп өткөн да. Ошол сиз келин болуп баргандагы ошол кызыктуу окуяларыңыздан айтып берсеңиз. Мен келин болуп келгендеги биз Бишкек шаарында туруп үйлөндүк да. Жумурткан чагыр эле Бишкек шаарында туруп экөөнү чагабыз. Бишкек шаарында үйлөндүк да, бул жерде анан айылга бара элек болчук. Айылда ошо кайненемдер турат, анан кайнем, келин, абысыным бар да. Анан баягы биринчи жолу баягы шаарда свадьбабыз өттү, анан айылга барыш керек болду да. Анан айылга баратканда мен аябай прям эметип баргам да. Дайым болуп, азыр мен кайненеме ушундай жүгүнөм, баарын чики-чики кылам, укмуш сонун келин болуп көрүнөм деген ой менен баргам. Анан эртең менен туруп баягы менин өзүм энем баягы эме жактан болгондуктан, түштүк деп коебу, ош тарап жактан болгондуктан баягы келин десе эле мен ушундай элестетип экем да, баягы таң атпай туруп келин чай коюш керек, анан эшик шыпырыш керек деп ойлоп, анан мен барып эле жолдон аябай чарчаганмынбы же билбейм, айтор эртең менен сонун туруп чай берем кайненемдерге деп атып, анан өзүм уктап калыптырмын да. Кантип уктап калганымды билбейм. Карасам эле саат уже 11 да. Анан эшик такылдайт, анан кайненем айтат, "Ай, тургула чай ичкире" депчи. Анан баягы комнатадан чыга албайм. Бир уялам да, анда биринчи күн барган болчук да, анан бир уялам да. Туруп менин бетим кызарып, баягы чай бере албайм. Кайненем өзү чай дайындап коюптур да. Көрсө кайненемдин мындай жакшылыгын мен ошондо эле сездим да. Мындай жөнөкөйлүгүн, баягы келинге болгон мамилесин аябай эле эме экен. Мага башкача болду иши кылып, анан Биринчи күнүнөн тарт эле дароо эле ооба, сразу. Анан ошентип айылда 1-2-3 күн болдук. Анан 2-3 күндө уже кайненемдер менен аралашып, баягы сонун нерселер болуп баштады. Абысыным бар айылда. Жакшы. Кыз киши өзүнүн энесинен дагы көп нерсени үйрөнөт, андан кийин жашоосунун кийинки учурун ошол кайненесинен дагы көп нерсе үйрөнөт эмеспи? Сиз кайненеңизден кандай нерселерди үйрөндүңүз? Азыр айтсам таң калыштуу. Кичинекейинде бизде баягыдай машинка деп коет го, колго тигетін машинкалар болчу да. Анан мен кичинекейимде бир юбкамдын этегин мектепке барам деп баягы тигем деп атып, баягы колумду тиге алгам да. Анан ошодон кийин такыр мен машинкага жологуз болгом да, вообще жологуз болгом. Анан кайненем азыркы убакка чейин ошо калп айтпасам, мен билгеним ошо 20 жылдын этегинен бери эме швеяда ошо эмгектенет экен, тигет, кийим тигет, заказдар боюнча дегеле ошо швеяда да. Анан кайненем мен жаңы келин болуп келгенде 1 жылча мындай такыр эле ишим деле жок болду. Анан кайненем акырындык менен баягы машинка кармаганды үйрөтүп, мындай тиккенди, ликалдарды чыгарганды, ошентип кайненемдин жакшы жагынан алганда мен кийим тиккен жагына, дегеле мындай дизайнерский жакка аябай кызыгып кеттим да. Анан кайненемен дагы эмнени алдым? Мен кайненемдин кандай десем, такыр эле мен өзүм энем көбүрөөк ушат болчу да.
А кайненем наоборот мага сыйлык мамиле өзүнүн кызындай мамиле кылат. Ошол жагынан мындай энелик нерсени көбүрөөк алып атат окшойм деп ойлойм. Жакшы, эң сонун сиздин кайненеңиз ачылбаган таланттарыңызды ачкан турбайбы? Ооба, точно. Жакшы. Келиңиз Сунакей, биз жумурткабызды чайып алдык. 200 грамм болчу бул майыбыз. 200 грамм майыбызды эритип алдык. Муну да жакшылап аралаштырып чайып алдык. Эми эмне кылабыз? Бизге сахар менен туз керек делет, Сахар менен туз бизге могу идишибиз шекерибиз жаныбызда турат. Азыр мен сизге туз алып берейин. Кененирээк болуп. Анан таза иштеген аябай жагат негизи. Таза болуш керек. Мындай адамдын аппетитин ача тургандай болупчу. Ооба. Таза болуп, анан эме могу идишибизди бир аз эметип алсак болмок экен. Сизге анда башка чаканыраак идиш берсеңиз болот экен. Анткени бул жерге азыр биз камыр жууруйбуз. Бул жерде сухойду кененирээк аралаштырып алыш үчүн ушундай кенен идиш алдык. Эми ошол эле келиңиз мен сала берейин. Бул жака аралаштырабыз. Мен бул жерден сахарды дайындай берейин. Ал шекерге дагы эмнелер кошулат? Шекерге бул жерге биз сахар менен эле, бул жерге 180 грамм сахар кетет. Эми ар ким өзүнүн табитине жараша кошот. Таттуураак болсоңуздар десеңиздер, бир аз көбүрөөк кошуп койсоңуздар болот, Бул жерге бизге 180 граммдай болжол менен 200 граммдын тегерегинде сахар алалык. Примерно ошонун 5 ложкадай болот. Туз алдыңыз, бул жерге бизге бир чымчым мындай жарты ложка туз салсаңыз болот. Туз дагы кадимкидей даам чыгарат, Сала беребиз. Мынакей мен ушунча туз салсам болобу, бир кашык? Ооба, сон болот, Көз болжол менен ушундай болот. Көз болжол менен ушинтип салсаңыздар болот. Мисалы, азыр айыл жергесинде жашагандар бар, келиндер мисалы. Ал жерде ар бир эле үйдө тараза жок болгондуктан биз көз болжол менен жатабыз. Кыйынчылык эч качан мындай кыйынчылык туудурбаш керек. Бардык нерсени жеңил жагынан караш керек дагы. Жеңилин ойлойлу. Так, эми бул жерге бизге эми жок. Жумуртка. Жок. Сүт керек делет, Сүттү канча грамм коебуз? Сүт бул жерге бизге 1 килограмм унга 500 грамм сүт кетет. 500 грамм. Бирок сүттү муздак түрдө куйбайбыз. А бизде бул дрож ачыш үчүн сүттү бир аз ысытабыз. Көп ысып кетсе да дрожубуз бышып кетет дагы. Ачыбай калат баягы камырыбыз. Ошон үчүн бир аз сүтүбүздү ысыталык, Так, бул жерде плита. Келиңиз анда бир аз жылытып алалы. Бар, бул жерде бизде толук мынакей, бул жерде 500 грамм сүтүбүз бар. Келиңиз жылытып алалы. Сиз деле карап, үйрөнүп, балким сиз келин болгондо, Ооба, сөзсүз. Жолдошуңузга ушундай таттууларды жазап дегендей. Пока сүтүбүз ысый берсин. Карап турабыз, түйүнү тартып кетпеш үчүн. Бул жерде эме болсо, муну алып колдоно берейин. Сүттү карап туруш керек, түйүнү тартып кетпеш керек. Күйүк даамданып калса дагы болбойт. Сүттү аябай анча ысытпайбыз. Так, мунун градусу күчтүү экен, Примерно 1 минуттун тегерегинде ысытсаңыздар болот. Азыр жасап жаткан булочканы сиз каяктан өрөндүңүз же өзүңүздүн чыгармачылык менен чыкканбы? Жок, эми баягы айтат го, келинге эркекке 70 ыраазы кылат десе, келинге 100 ыраазы кылат экен да. Мындай жакшы үй кожойке болом десең, бардык жактан мындай ар тараптуу болуш керек. Деги эле бала менен түшүнөм да, отуруп калбаш керек, издениш керек дегенде мен буну бала чагымда эле баягы эме кылчу экенмин да, кызыгып, көп нерселерди жазап, бирок эми конечно профессионально эмес. Анан үйдө жасаганда бир жолу жолдошума ушинтип үйдөн пирог жасап берсем, бир аз эме тузун өткөрүп алгам да. Анан жолдошум ошодон баштаганда, сен жасасаң окшошот экен, бир аз тузун өткөзүп алыптырсың, эчтеке болбойт, балким окуп көрөсүң деген сыяктуу нерселерди айтты. Анан окудуңузбу ушул жакта? Анан биздин өзүбүздүн жеке эмемде жамаатыбыз бар, жалаң ушундай кайрымдуулукта жүргөн. Анан ошол жерде эжелерибиз бар да. Ошол эжелерибиз айтып калды, Карагат Кекста окуган эжелерибиз экен. Анан окуп көрбөйсүңбү деп өздөрүнүн эмесин сунуштап калды да. Күчтөрөөнө, ошо күчтөрөөнө койсок жакшы болот окшойт.
Анткени бул жакта биздин эмебиз бар, сливочный маслобуз бар, ал кайрадан тоңуп калбаш керек да. Эриш керек Анткени ошо баары бир моментте уже дайын болуп туруш керек да. Сухой өзүнчө, жумурка, майыбыз. Майыбыз сүтүбүз батыраак ысса жакшы болмок, Биздин сүтүбүз ысыганча дагы өзүбүздүн маекти уланта берели. Сиз ушул суулук жаатынан келдиңиз. Ошол суулук жаатынын кайсы тармагындансыз? Мен башында окуганда жөн гана чач боюнча окугам, базовый эле окугам. Жөн эле чач кыркаганбы деп ойлогом, бирок баягы изденип кылсаң бардык нерсени үйрөнүп кете берет экенсиң да. Анан повышение кылып, азыр мен только эле чач кыркамбы деп 1-2 жыл чач кыркып алектенип жүрдүм. Андан кийин уже чач жасалгаларды, чач боёгондорду, азыркы мисалы, айымдар кирпик өстүрөт эмеспи? Кирпик өстүргөндөрдү деги эле макияж жасап, мындайча айтканда, азыр татуаж деп коет эмеспи? Татуаждан башка жагына кыла берем. Ошо бардык жагын кылганга эме. Ошонун артында аракеттенип жүрүп, азыр 1,5 жыл болуп калды. Ушул суулук тармагында жүргөнүңүзгө канча убакыт болду? Деги эле ошо 2016-жылы баштаган экенмин да. 2016-жылы баштап 7 жылдай убакыт болуп калды да. Анан ушу 7 жылдын ичинде прям азыркы ушундай даражага жетиш үчүн көптөгөн нерселер өттү, кыйынчылыктар, жеңилдиктер, жыргаган, ыйлаган күндөр да болот. Биздин сүтүбүз дагы жылып калды окшойт, келиңиз, сүтүбүздү куялы. Ошол ар бир кесип бардактуу дейт эмеспи? Ошол эле учурда ар бир кесиптин түйшүгү жана жоопкерчилиги чоң. Ошол өзүңүздүн жаатындагы жаңы келгендеги кыйынчылыктар жана аны кантип жеңдиңиз, ошол тууралуу кеп турсаңыз. Мен бул эмеге жумушума келиш аябай эле кыйын болгон. Анткени үйдөгүлөр көп эле дин жаатында, апамдар, байкемдер деги эле семья дин жаатында болгондуктан баягы эркектердин чачын алба, анан каш тербе деп баягы деги эле каршы болчу да. Анан мен апамдардан качып, үйдөн окууга кеткен киши болуп, үйдөгүлөрдөн качып, анан эме кылчумун, окуп бир курстарга барып, ошондой нерселер кылчумун да. Анан 98-чи лицей деген бар болчу, азыркы площадьтын жанында. Анан ошол жерге барып, өзүм эч кимге айтпай астан жашыруун документтеримди тапшырып, уже окууга орношкондон кийин, 1 айдан кийин эле ошол жактагы эжебиз "Сен деген баарын кыла берет турбайсыңбы?" депчи. Көрсөм мен бала чагымда эле мектепте жүргөндө эле чачтарды өрүп, ошондой кызыгуум аябай күч болчу да чачка. Анан бул талап сизде кичинекейимде эле болгон да. Анан кичинекей ошентип анан лицейге барып 1 ай калп айтпасам ушу 1,5 ай окуп баштагандан кийин эле баягы мугалимибиз айтып баштады, "Сага көбүрөөк практика керек" деп. Баягы мен эмемди түшүнүп атат да, үйдөн качып жашырынып окуп атканды түшүнүп атат. Анан бир күнү эле ошентип практикага чыгыш керек болду. Келиңиз бул жака куя береликке. Эмени жумуртканы салайын. Анан ошентип практикага чыгыш керек болду. Анан Ош базарга практикага барып, бир эженин колунда, Медина деген эже болчу. Анан ошол эженин колунда аябай көп нерсени ошол эже үйрөттү. Практикада жүрүп, анан бир күн үйгө барат экенмин да, үйдөгүлөргө кармап калдым да. Түшүндүм баягы. Ошол чач тарач дештип атпы? Ошо чач тарашта ошо жумушка орношуп алдым, практикага кирип кеттим. Анан бир күн эле апамдын жанында, үйдөгүлөрдүн жанында жатып уктайт экенмин да, уктап атып баягы. Үйдөгүлөргө баягы каршы болчу да, анан үйдөгүлөргө баягы түшүндө аябай сүйлөнүп чыгат экен да. Очередке тургула, азыр сиздин чачыңызды кыркам, очередке тургула деп эле баягы аябай сүйлөнүп чыгат экен да. Үйдөгүлөргө ошентип эле баягы калпым чыгып калды. Анан ошо менен үйдөгүлөр макулдугун берип, ошо менен иштеп баштадым да. Анан бирок ошондо деле аябай кыйынчылыктар болуп атты. Баягы эркектер менен иштеш аябай эле мен үчүн бир аз кыйынчылык туудурду, эркектер менен иштеш. Азыр үй бүлөңүз, ата-энеңиз кандай кабыл алат бул жаатта жүргөнүңүздү? Азыр аябай. Анткени эми да. Тескерисинче колдоп коюшту. Аябай. Анткени мен ар бир алардын колдоосуна кантип ээ болдуңуз? Анткени баягы кыз жакшы акча табат. Жакшы акча табат. Үй бүлөсүн көрдүңүздөр, урматтуу телекөрүүчүлөр, акча адамды кандай гана өзгөртпөйт э? Кыз акча табат. Баягы эме апамдын кулагын бат эле эметип койдум да. Акча табып, төр күнүмдү карап дегендей. Сиз эми бул жаатта жүрсөңүз эле, сиз өзүңүздүн ага эмгегиңиз менен, адал жол менен акча таап жатасыз.
Ал ар ким ар кандай ойлойт. Мисалы азыр айтат го, эркектердин чачын алганга болбойт, менкенге болбойт деп. Бирок айтат деги эле оорулотпош керек, динди да оорулотпош керек. Эгер эки парз деп коет да, дин мусулман ислам жагынан карап келгенде эки парз тең келетін болса, бир парз сыңып түшөт да. Бизге үйдө отуруу дагы парз болгондуктан, жан багуу дагы парз да. Жан багуу көбүрөөк парз болгондуктан анткени ошол иштеш керек. Эгер аял киши иштегенге ошондой эле муктаж болсо, деги эле кабыл болсо, иштеш керек да. Анан үйдө отуруу деп мен вообще эч кимге совет бербейм да, аялдаргачы. Иштеш керек, мне кажется, деги эле жолдошуңа да жардам болот, өзүң үчүн дагы мындай өнүгүп өсөсүң деген ойдомун. Жакшы, азыр өзүңүздүн жеке салонуңуз бар, Ооба, 1,5 жыл болуп калды. Ооба, ошол салонуңузду кантип ачып калдыңыз? Бул салонду ошо мен ушул убакка чейин эле, салон ачканга чейин бирөөлөрдүн колунда эмгектенип иштечүмүн. Кадимкидей эле эл катары аларга барып эртең менен жумушун ачып, колун жууп, кадимкидей эле мастер болуп иштечүмүн. Анан бир күнү мага мындай чач мастер болчусуз. Чач мастер болуп иштеп, анан бир күнү мага мындай болду да. Аябай клиент көп, ошо аябай праздник күн беле эстесем, анан аябай киши көп, анан карасам 6000 сомго иштептирмин да. Анан аны карап эле тиги хозяйкага бөлүп берип коюп атам го, жарымынчы. 3000 ага бердиңиз, 3000 ага берип, 3000 өзүм алдым. Бирок карасам мен байкуш бутум жерге тийбей, тамактанбастан дагы иштеп, анан жарым акчамды тиге берип койдум да, жөн эле да. Анан ошол мага ой берди, кадимкидейчи, эмнеге мен ушинтип бирөөнүн колунда иштеп, мен жарым акчамды тиге берип коем деген ой келди. Анан турмушка чыга элек болчумун. Турмушка чыгаар алдын болчу, бир ай алдын. Анан ошо менен салон издештирип баштадым. Салон издештирип, ошол тегеректен эле. Бул канчанчы жылдары болду? 2019 жыл экен. 2019дон ошо канча жашта элеңиз анда? 2019да мен деген 20 жашым экен. 20 жашыңызда? 19-20 жашым экен. 20 жашым экен. Ошол маалда уже салон издеп, акырындык менен баарын кичинеден баштадык. Нолдон баштадык. 2 биска алып, анан 2 стол алып, акырындык менен азыр Кудайга шүгүр аябай чоңойтуп алдык. Эми арендада болсо дагы, бирок канткен күндө деле өзүм хозяйкамын дегендей. Жакшы. Келиңиз биздин тамагыбызды. Бул жери сон болуп эриди. Кандай кылабыз эми? Биз деген мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй дайын болуп калды. Эми буга биз дрожь салабыз. Дрожь салып, бир аз 10 минутка тыныктырабыз. Анткени дрожь эриш керек. Бул унга кирбеш керек да. Бул ошо ысык сүттө, майдын үстүндө, жумурткада, бул жака жумуртка аралашты. 2 кашык дрожь салдыкпы? Бул жака примерно 25 граммдын тегерегинде дрожь кетет. 20-25 грамм. 20-25. Бул бир менен примерно 3 ложка болот. Жумшак камыр жуурулуш керек. Катуу кылбайбыз. Келиңиз, дагы салыңыз. Үй кожойкелерине, деги эле ашканада тамак жасоону сүйүүчүлөргө кандай кеңеш бересиз? Айтмакмын, бардык, мисалы азыркы биз жасап жаткан булочкабызды, мисалы кээ бирөөлөр жасайт экен, жанагыдай келиңиз салып бериңиз. Эми ундун үстүнө эле баарын камыр жууругандай, нанга камыр жууругандай кылып жууруп салышат экен да. Көп жерден байкасамчы, мынтип өз-өзүнчө бөлүп алып жууруганда бая булочкабыз пышный болуп сонун бышат. Анан өзгөчө дагы болот да. Башкачараак болот. Ондун үстүнө эле жумуртка, анан кошуналар салып койбостон, өзүнчө 2 сухой менен суюкту өзүнчө бөлүп алып, анан кийин аралаштырып коебуз, анан мынтип камыр жууруйбуз, өзүнчө кылып. Келиңиз, дагы салып бериңиз тыныктырбастан. Бул биздин азыркы жасап жаткан булочканы үйдөгү ар бир кожойке, ар бир аял заты жасаса болчу да экен. Себеп дегенде биз ар бир үйдө орун алган эле азыктар менен жасап жатабыз. Аябай бюджетный, чөнтөккө аябай туура келет, сонун. Un үйдө бар эле азык, мисалы да, май, суу май, дрожь, сахар, эч кандай өзгөчө эч нерсе кетпейт. Бул жакта болгону бир аз сливочный масло кетет, сүт кетет. Эми аябай жеңил продуктылар деп айтмакмын. Анан жазасаңыздар аябай жакшы, күнүмдүк жегенге деле, мисалы деги эле той топурга кылбастан күнүгө жазам, күйөөлөрдү, мисалы кайненелерди, чогуу турган аларды сүйүндүрсөңүздөр аябай жеңил. Жакын адамдардын көңүлүн көтөрүп, курсагын тойгузуп, прям ушул рецепт менен жасасаңыздар точно вау дейт. Анда жеңил, сон. Так, сала бериңиз, камырыбызды.
ушинтип жумшак камыр жууруп алабыз. Аябай ныктабайбыз, камырыбыз ачыбай калат, көппөй калат. Жумшак болуш керек. Анан биз бул менен эметкенден кийин, мисалы, камырыбыз ачыгандан кийин да ар кандай формочкаларды жасаганга да камырыбыз туура келиш керек. Камырыбыз даяр болуп калды. Буну мынтип колго жабышпаш үчүн ийине келтирип, табактан өзүнчө чыгарабыз. Бул жака бизде стаканда майыбыз бар, кичине Ооба. куюп алабыз бул жерге. Камырды май менен илеп койсок аябай сонун болот. Мынтип май бизге камырыбызды жумшак кылганга жардам берет. Муну майга илеп алгандан кийин дагы канча мүнөт коебуз? Майга илегенден кийин негизи 1 саат коюлат. 1 сааттын ичинде жарым сааттан ортодон бир ачып, камырыбызды кайрадан май менен илеп жаап коебуз. Жарым сааттан тыныктырып коебуз. Мындагы көрдүңүздөрбү? Май менен мынтип Ооба. илегенден кийин баягы колубуздагы камырлардын баардыгы жок болуп, Абдан сонун болуп камырыбыз дагы иленип калат экен. сонун камырга келип калат. Муну баягы табагыбызга салып, Келиңиз. сонун болду. Эми муну жарым саатка коюп, анан кайра ыйлайбыз, жаап коелу. Жардам берсеңиз. Биздин камырыбыз дагы ачып даяр болуп калды. Келиңиз, анда эмесе муну жайып булочкаларды түрлөрүн чыгарабыз азыр. Ооба. Майыбыз бар болчу, майыбыз керек келет. Азыр майды алып берем. Мунун негизи веси боюнча эме деп коет да, 60 граммдан деп коет да. Биз көз болжол менен эле ала беребиз, 60-40 граммдан. Мен сизге эметейин, булочканын немесин түйе аласызбы? Формаларга Көрсөтүп берсеңиз, түйөм ооба. азыр мен бир экөөнү. Колуңузду бир аз майдап алыңыз. Ушундай Сиз тегерекчеден бул кылсаңыз. булочканы каяктан үйрөнгөнсүз? Бул булочкаларды ошо айтып өткөндөй эле эжелердин жардамы менен, бир тааныш эжелердин жардамы менен, Карагат Кексте окуган эжекелерим бар. Учурдан пайдаланып, аларга салам жолдоп кетейин. Айгерим эже, Сезим эже, ошолордун аркасы менен азыр ушундай нерсеге жетип отурам. Таттуулардын түрүн жасап дегендей, ошолор окуткан мени Карагат Кексте окуган эжелерим. Терең ыраазычылык билдирем. Анан азыркы учурда көпчүлүк айымдарыбыз YouTube'дан эле көп бир даамдуу тамактарды жасап алышат да. Анан кээ бир адистер айтып калышат, ал YouTube'га блогерлер өзүнүн сырын, тамак жасоодогу сырын айтышпайт депчи. Ооба. Эми ар бир кондитердин, ар бир шеф-повардын өзүнүн эмеси болот, рецеби болот, өзүнө таандык рецеби болот дегендей. Алар мындай чыгарат, YouTube'га чыгарат, бирок так даана рецепттерин бербейт. Эч жерде бербейт да. Аны өзүң эмгектенип, окуп алышың керек деп ойлойм да. YouTube'да толук кандуу мен айта алам, рецепттерин толук көргөзбөйт. Көргөзөт, бирок үстүртөдөн гана секреттерин көп көргөзө бербейт. Окуган, мне кажется, жакшыраак. Жакшы. Мынакей биздин дагы эртеден бери эмгек кылып жасап жаткан булочкабыз дагы алдыбызга кызарып бышып туруп калды. Ооба, биз болсо үстүн мак менен кооздоп койдук. Ар ким өзүнүн табитине жараша кооздоп жаза алса болот. Бүгүн биз сиздерге Нурайым экөөбүз үй шартында булочканы жеңил жол менен кантип жасай тургандыгын көрсөтүп бердик. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.